Алгач устаз, бизде Арген деген мырзадан суроо келди. Азыркы учурда бизде мындай мыкаачылык көбүрөөк болуп кетти го. Ошого байланыштуу суроо бериптир. Биздин жүрөгүбүзгө дейт кантип ыйман тартуулай алабыз дейт. Кантип ыймандуу боло алабыз дейт. Бул суроо аябай мындай олуттуу суроолордун бири. Ар бир адам өзү жөнүндө кээде ойлонуп, ушул менин ыйманым кандай, мен чындап эле ыймандуумунбу, же жүрөгүм карарып баратабы, Кудайдын айтканынан алыстап баратамбы деген суроолорду ар бир адам өзүнө берип туруш керек. Мындай суроолорду бербей калуу, өзүнү мындай бейпил тынч санап калуу, бул пайгамбарлардын ордунда бул мындай баягы эки жүздүүлүктүн белгиси деп айтышкан дагы жер бар. Ошондуктан бул баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы сахабалар менен ушул жаатта силер убагы менен жүрөгүңөрдү тынчтанткыла, анан убагы менен ушул өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү, ыйманыңарды бекемдеп тургула, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах сөзүнүн калимесин көбүрөөк айтып тургула деген жерлер бар. Бул адам баласы ыйманын толуктап, ыйманын жаңылап, ыйманын өстүрүп жүрүш үчүн эң оолу адам өзүндө жакшы эрк болуш керек, күч болуш керек. Мен өнөм, өсөм, ушул деп өзү аракет кылыш керек. Эртең менен турганга, ибадатын кылганга, намазын окуганга, бул биринчиден. Экинчиден, чөйрө, дос, колоң кайсыл жерде жүрсөң, ошол чөйрөңдү карашың керек. Алымдардын жакшы сөзү бар. Эгерде сен 5 бай адам менен дос болсоң, айланаңда 5 адам дос болсо, бай адам дос болсо, 6-чы бай сен болосуң дейт. Эгерде айланаңда 6 илимдүү, билимдүү адам ороп жүрсө ар дайым, сен 5 илимдүү, билимдүү адам ороп жүрсө, сен 6-чы илимдүү, билимдүү адам болосуң дейт. Эгерде сен айланаңда, чөйрөнүңдө ушул 5 надан менен дос болсоң, 6-чы надан сен болосуң дейт. Ошондуктан сен шеригиңди, досторуңду тандаганда абайлагын деп айтылган жер бар. Ошондуктан адам баласы ушул чөйрөсүнү кайсыл жерде көпчүлүк убактын кимдер менен өткөрүп, бул нерсеге басым жасаш керек. Анан ошол адам баласынын ыйманына, адам баласынын жүрөгүнү, сезимин ойгото турган китептер, албетте эң оолу Кур'ан-ы Карим, анан башка дагы мындай адамды ойгото турган китептер бар. Кээ бир китептер бар мындай илимий китептер да, анын көп адам түшүнө албашы мүмкүн. Кээ бир китептер бар жеңил, желпи адам баласыны мындай көп ой жүгүртпөй турган, тез түшүнө турган, адамды алдыга жылдыра турган, ойгото турган, ушул ибадатына, ыйманына басым жасатыла турган китептер. Мен ошол китептерди окуш керек деп ойлойм. Биздин Кыргызстан Ислам университетинен басып чыккан, мисалы үчүн аял затына тийиштүү аял сен асылсың деген, бул ушул аялдардын ушул күчсүздөнүп, алсызданып, жашоосунан кыйналганда окуй турган китеп. Бакыттын сырын ачтым деген китеп, ушул мен ойлойм ушундай адамдарга тийиштүү. Жакын эле басылып чыккан Сияз Кургай элек баягы ыймандын бутактары деген китептер дагы ушул баягы жүрөгүндө бир аз ушул оорусу бар, кыйналып, жүрөгүмдү сезимдерди ойготом деген адамдар үчүн ушундай китептерди көп окуш керек. Өзгөчө жатаар мезгилде, мен көп айтам, бул жатаарда подушканын астында сөзсүз китеп болуш керек, жеңил желпи деп. Ушул китептерди окуп турса, Кудай буйрса, жүрөгүндө бир ойгонуу пайда болот.